Биздин экскурсия андан ары уланат. Азыр болсо биз жаштардын уктоочу бөлмөсүндө турабыз. Үйдүн архитектурасы атайын басым жасалган. Себептен үстүнөн ригель өткөн. Биз аны атайын түшүрүп, жоңгона потолок кылбастан муну шпон менен каптоону чечтик. Жана ушундай өзүнчө бир ушка чыгарып, кичине уютнураак болсун деп бул жакты өзүнчө бөлгөнгө аракет кылдык. Бул болсо мужской рабочий зона десек болот. Мунун туурасы 60 сантиметр болот. Ал эми ушунун эле түгөйү бул жакта женский уголок, ошонун эле түгөйү жасалган. Айырмасы мунун глубинасы 450 мм болуп саналат. Себеп дегенде айым күзгүгө жакын отуруш керек сөзсүз түрдө. Анан ошондой эле бул сүрөттө өзү кооз, оңой көрүнөт, бирок бул тумбаларды дагы бекитүү аябай кыйынчылыкты жаратат. Анткени бул жерге сөзсүз түрдө металл каркас менен бекитүү ыктымал. Анткени түшүп кетиши мүмкүн. Адам мисалы үчүн үстүнө басым жасаган болсо, же болбосо балдар, кичинекей балдар үстүнө отуруп алган болсо, бул түшүп кетиши да мүмкүн да. Ошондуктан бул жагы дагы ушундай суроолорду жаратат. Анан ушул эле бөлмөдө гардероб бар. Көрүңүздөр. Кичинекей болгону менен, бирок аябагандай удобный. Ящиктери менен. Бул российский ЛДСП менен эле жасалган. Ичинде ар бир подсветкалары бар. Бирок клиент менен ар бир ушу полкаларын бүт отуруп сүйлөшүп чийилген. Анткени дизайн проектте примерный кылып беришет, бирок ушуну мебельщиктер өздөрү отуруп клиентке кандай туура, кандай келет, ростуна жараша, бойлоруна, канча мисалы үчүн женский жагы аялдарга жана эркектерге ылайык жагын эки жакка бөлүп коебуз да. Ал эми мен бул сыйкыртуу эшик тууралуу айткым келип жатат. Мунун аркасында биз эртең менен сөзсүз кире турчу бөлмө жайгашкан. Бул биздин мастер санузел.